Жөнөкөй эле уборщица болуп иштеген кыргыздын кызы кантип Москвадан үйлүү болуп калды? Элиталардын үйлөрүн жыйнап жүрүп. Колдон келсе бир жаман сөз жазбайлы суранчы сиздердин. Үйүбүздү көрсөтөлү, бисмилла. Келиңиздер. 5 бармагыбыз даяр болду. Бул Оштун 5 бармагы. Эми өмүр бою Москвада калмак белеңер, Кыргызстандан эле алгылады дегендер болот. Ошол 8 миллиондун айына төлөмдөрү. Мен бул жака эркектерге басым жасап айтып коеюн. Алдыда баары кызык болот, аягына чейин көрүңүздөр. Мына мынтип Гүлпер эжебиздин подъездине келип отурабыз. Гүлпер эже, келиңиз. Үйүңүзгө Келиңиздер, бисмилла. Современный деп койчу беле? Ушул жерибизде аябай жагат, кенен. Грузовой, таза тыкан, көрдүңүздөр, Кош келипсиздер. Мына 1 жыл мурда үйдү алганбыз, ключун майда алып, ремонт кылып, азыркы күндө жашап жатабыз. Анда үйүбүздү көрсөтөлү, бисмилла. Келиңиздер. Кириңиздер. Киргенде эле гардеробуна жасатканбыз. Ремонтту дизайнер жалдадыңыздарбы, Гүлпер эже? Дизайнер негизи жалдаганбыз, бирок бир күн иштешип эле дизайнердин работасын көрүп, мен ойлонгондой эле ойлонот экен деп, өзүм эле эконом кылайлы депчи. Необычный экен. Келгенде эле ушул жерге көрүнүп, суу болуп, анан жумушка кетебиз. Келиңиздер. Кайсыл төргө өтүңүздөр? Бул жака биз конок бөлмөбүз, кыргызча айтканда. Азыр кухня менен ушундай конок бөлмөсү бир болуп калган го. Достор, Гүлпер эжекебиз Өзүм кол менен камыр. Өзү кол менен камыр кылып, бизди ушундай даярданып күтүп аткан экен Гүлпер эже. Шашылыш болуп калды, дагы сонун болмак дагы. 5 бармак кылып берем анда бүгүн сиздерге. Вообще сон. Гүлпер эже, сиз өзүңүз каяктасыз? Бизде ушундай сурамай бар го по-любому. Мен өзгөнүн өрт кызымын десем болот. Сон. Келиңиздер, төргө өтүңүздөр. Таластык кene атпаймбы? Жок, өзгөнүктөр деле билет 5 бармакты. Достор, Гүлпер эженин ушундай берекелүү тасмалды жайната жазып бизди тосуп алганына чоң рахмат, Гүлпер эже. Абдан мындай практичный кылып жазапсыздар. Минимализм. Да. Но минимализм, но в то же время аябай со вкусом стиль менен жазылган экен да. Рахмат, чоң рахмат. Мына карасаңыздар, могу эми в принципе баасы бирдей эле да, люстралардынчы. Карасаң мындай тандоодо, бардык нерсе бардык нерсе тандоодо экен да. Тандоодо. Жүрөгүңүз менен аябай берилип, өзүм үйүмө деп тандаган бул башка нерсе экен да. Гүлпер эже, азыр биз кайсыл жерде турабыз? Кайсы район бул жер? Биз азыр Новомолоковский бульвары, дом 1, биринчи подъездде турабыз. Бул жактан ушул адрестен 1 жыл мурда үй алганбыз. Сиздерди себеп кылып, Алла Тааланын буйругу менен үй бүлөлүк материнский капитал менен семейный ипотека алдык. Гүлпер эже, ушу Москвага келгениңиздерге канча жыл болду? Биз Москвага келгенибизге уже 8 жылдын жүзү болуп турат. 8 жылда биз квартираларга төлөп эле, квартиралап эле, орустардын квартираларында эле жүргөнбүз. Өзүңөр жакшы билесиңер, семейный болгондон кийин, анын үстүнөн балалуу чакалуу болгондон кийин дагы квартираларлап жүрүш бир аз оорураак болуп калат экен. Ошол себеп болду окшойт биз үй алып калганыбызга дагычы. Эми сиз квартирада жашадыңыз, съемкада жашадыңыз. Эми азыр өзүңүздүн үйүңүзгө көчкөндөн кийинки мындай сезимдер кандай? Ооба, өтө сонун вопрос бердиңиз. Чындыгында өз үйүң өлөң төшөгүң дегендей, өзүң үйүңдө бир башкача сезимдер болот экен. Каалаганда келесиң, каалаган коногуң чакырасың. Мындай кенен жашайсың да. Кенен дем алып жашайсың да. Бул сиздердин биринчи үйүңүздөр, Бул биздин Москвадагы биринчи үйүбүз. Москвадагы биринчи үйүңүздөр. Ошол төлөмдөр жагынан кыйналбай атасыздарбы? Багы сиздер канча күттүңүздөр? Квартираны биз ноябрда алсак, ключту майда алып кеттик да. Майда алдыңыздар, 5-6 ай мындай. 5-6 ай күттүк. Съемка төлөп кыйналдыңыздарбы? Ооба, съемная квартирага биз 65 миңден айына төлөчүбүз. Двушка болчу. Также бул азыркы квартирадан да кичинекей квартира болчу. Анан азыркы кезде өзүбүздүн үйүбүзгө 49 миң рубльдан төлөйбүз айына. То есть сиздер съемный квартирага 65 миңден төлөп жашадыңыздар, и өзүңүздүн үйүңүздөргө кечип келгенден кийин 49 миңден беребиз. Айына төлөм 49 миң болду. Жеңил да төлөш. Тем более өзүң үйүңө төлөп. Ремонтубузду дагы бүтүп алдык, урушпай, согушпай, жолдошум экөөбүз обычно ремонт башталганда эле семейный параларга тытышып жатат. Анан жолдошум дагы менин идеямды абдан сыйлайт да. Анан мен сага киришпейм. Өзүңө себеби окумуштуулар дагы айткан, үйдөгү бардык нерсе аялга жагыш керек дейт да.
аялга жакканда аял бактылуу болуп, бактылуулук энергетикасын чачат экен дагы, аура тазаланып, үйдөгү балдар дагы бактылуу болот экен, жолдошу дагы бактылуу болот экен. Ошон үчүн мен бул жака эркектерге басым жасап айтып коеюн. Үйдөгү бардык нерселерди аялдарыңарга тандатсаңар. Эркектерди. Обой болобу, мебелдер болобу, бардык нерсе аялга жагыш керек. Аялыңардан сурап мындай советтешкиле да. Эгер аялга жакпаса, ал жерде уборка жасагысы келбейт, кухня жакпаса, тамак жасагысы келбейт. Ошондуктан мен жолдошум ошондой нерселерди билет. Мен идеямды колдоп эле турду. Өзүм ушул бардык дизайнерская работа мага тиешелүү. Бул комнатадан баштасак, бул комната биздин эс алуучу бөлмө, родительская комната деп коебу. Спальная комната мен оюмча мындай тынч, анан минимализм болуш керек, себеби бул жакта эс алат адам. Эс алыш керек келген. Ошондуктан люстраны дагы вот эс ала турган бир мындай жакшы энергия берген, настроение берген люстраны тандадык. Бираларды дагы болушунча мындай свет дагы мындай чын эле киргенде уйкуң келе турганда, кирип эле уктагың келет жана. Только жанагындай мелерден романтический музыкаларды коюп койсоң эле, жана обычно мурун отельдерде ушундай болот го. Эң сонун мындай бар ремонт со вкусом болгон да. Эмнени айтмакчымын? Бул жакта минимализм. Көп чоң акчалар кеткен жок. Болгону мындай тандалган нерселер гана со вкусом тандалган деп ойлойм. Ана могу шторалар дагы көпчүлүгүн айтып коеюн, азыр деген моундай скрытый карниздер азыр тренд болуп атпайбы? Ушуну обязательно кылыш керек экен. Азыр кухняны көрөсүздөр, кухняда обычный ал анча көрүп бербей калат экен. Комнаталарга могу скрытый сөзсүз түрдө потолок жасатыш керек экен. Ушул нерсе мени натяжной потолок болгон. Натяжной потолок, анан тиги жерде скрытый карниз. Бул жакта мини гардеробная комната тоже жакшы экен, удобный бизге. Бул жака бүт кийимдерибизди салып. Минимализм, бар эле минимализм өзүбүзгө ылайык да. Но эмне деп койчу эле, красиво это не значит дорого дейт го. Карасам, мен байкасам мындай өтө деле мындай кымбат материалдар колдонулган эмес, просто ар бир койгон нерсеңиздер ордун тапкан да. Эң туура бул адамда мен ойлойм кичине өзүнүн нар жагында кичине өзүнүн вкусу же болбосо өзүнүн изденүүлөрү бир ушундай болуш керек да. Бул жак өзү детская комната. Пока что кыргыз комнатага сыгылып койдук. Себеби недавно биз той бергенбиз, үйдөн сиңдимди узатканбыз, ошондуктан бул жак кыргызча комната. Мен ойлойм, ар бир кыргыздын үйүндө бир кыргыздын бир нерсеси болуш керек да. Кыргыз экенин билдирген, либо биздин туубуз, либо ушундай биздин кол өнөрчүлүк төшөктөрүбүз дегендей. Бул жак биздин кыргызча комната болуп калды. Бул жака мировая карта. Эмне үчүн буну койдум? Балдардын мышлениясы кургазор өссүн. Москвада дагы биздин жердештерибиз жүрөгүндө Кыргызстан деп жашашат да. Эми көптөр ойлошот, Москвадан үй алды десе сен ошол жакта каласыңбы деген бир мындай эски түшүнүк бар да. Мен 2012-жылы, баягы 12 деген программа бар эле да. 2012-жылы бизде үй алабыз деген мындай келгенде, ошол кезде мен мисалы мен да жаш болгом, мненияларды угуп, чоңдорчу үй алса эле, мындай мурун ошондой мнение, азыр деле анча-мынчаларда бар, мнение бар. Как будто Москвадан үй алса эле, болду, ошол жерде калат, болду, жок дейм. Москвадан үй алып койсо, билет алсаң 4 саатта Кыргызстандасың. Сатсаң акча, сдавать этсең, тоже, кийин, может, пассивный доход дейбизби, пенсия дейбизби, бирок биздин жүрөгүбүздө достор Кыргызстан. Ушул мына төшөктөрдү Кыргызстандан алдырдыңыздар окшойт да? Ооба, Кыргызстандан ата-энем сеп катары кылып. Ошол себептен кыргыздар кайсыл жерде болбосун, Москвада болобу, Америкада болобу, Кыргызстанда болобу, өнүгө берсин, үйлөрдү ала берсин, канчалык үй алып, ушинтип өнүгүп өссө, Кыргызстандан төшөк заказ берсе, Кыргызстандагы предпринимательдерге пайда. То есть бири-бирибизге колдоп, коштоп, мындай жакшы гана сөзүбүздү айтканга аракет кылайлы достор. Мындай бул жерге мындай мынтип атыптыр, анан мактанып атыптыр да, мындай хейтти колдон келсе, ошол хейт башка жака кеткен энергияны жакшы жака жумшайлы. Бирибизди колдоп, коштоп, молодцы, давайте алгыла деп эле бизди колдой берсек, биз жугуштуу болот да ошондо. Кантип эртең өзүбүз уялып калганда билбей калабыз да. Колдон келсе бир жаман сөз жазбайлы суранчы. Сиздердин бир суранчым ошол, Азыр жолдошум дагы жумуштан келип калды, балдарымды садиктен алып, бул жак менин жолдошум болот. Ассалам алейкум. Кандайсыздар, жакшылар, куш келипсиздер.
Мирбек байке, иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Конок болуп келип калдык Мирбек. Кош келипсиздер. Урматтуу мекендештер, эч качан ойлонбоңуздар. Квартирага берген акчаны бирөөгө эле берип атабыз да. Мен өзүм 2018-ден бери ушу Москвада турам, квартира сыймай кетип бала чакам менен. Анан эсептеп көрүп, ошол акчаны мен неге өзүм үй алып, ошо өзүм үйүмө бербеске деп, ушу Арзамат байке себепкер болуп, биз бул жака келинчегим экөөбүз туугандарыбыздан угуп калып келгенбиз. Бир барып көрүп келели деп, и сразу решение кабыл алып, биз келген күнү эле сразу заклад берип, ушул үйдү алганга аракет кылып баштаганбыз. Кудайым насип кылып 5 айдын ичинде ключун алдык. Май айынан баштап ремонтту кылып, мына келгенибизге 1 ай болуп калды. 1 айдан бери ушу өзүнүн үйдө жашап атабыз. Бизге баардыгы жагып атат. Район тынч, Кыргызстанда жашагандай жашайбыз. Өзүңүз билесиз, бул жерде биздин соседтерибиз, аябай ынтымактуу соседтерибиз бар. Как Кыргызстанда жүргөндөй жүрөбүз да. 5 бармагыбыз даяр болду. Бул оштун 5 бармагы. Мирбек байке жеңем өз колу менен жасаган окшойт, Биздин келинчегибиз тамакка аябай жакшы. Тамакты аябай жакшы, конок тозгонду жакшы көрөбүз, негизи элечи. Мен да жакшы көрөм, келинчегим дагы эч нерседен мындай. Убакыт кетет, андай мындай чарчадым, жумуштан келдим дебейт. Качан конок келсе дагы ушу өз колу менен жасаганды жакшы көрөт. Сон. Кыдырсам да жети айланып. Кече эле 2007, 2008, 2009 жаңы кыргыздар келгенде баарыбыз баягы кара жумуштан баштаганбыз. Мен өзүм деле жаңы келгенде рынокко келип, газель айдалбай коюп анан кийин стройкага кеткем да. Ландшафтын дизайндап койчу. Газондорду мен ошондо көргөм да. Келип туруп эле чөптү жапжашыл туруп салганчы. И чоң эле өсүп турган талды алып келип туруп отуруп салгандан. Ошол жерден кызыктуусу кантип ошол баштап эл катары уборщица болуп баштап. Ооба, мен дагы кадимкидей эле биринчи Москвага келгенде уборкадан баштаганбыз. Билбейм, негизи кыргыздардын баары эле уборщик, анан кийин уборщица болуп кетти окшойт баштап эле. Анан ошентип олтуруп эле андан кийин уборканын жакшы түрүнө өткөнүмө сүйүнүп тиги элиталардын үйлөрүн жыйнап жүрүп, анан ошентип жүрүп эле тоже базарга өттүк. Ошентип эле бизнес, чакан бизнес семьябыз менен жолдошум экөөбүз ачып эле ушундай күнгө жетип калдык. Убагында элиталардын үйүн жыйнасам, азыр өзүм үй жыйнатып калдым, убакыт болбой. Мен ошондой ойлойт элем, эмне булар мага акча берет, өзү эле жыйнай албай ушу жыйнаганын билбейби деп ойлойт элем. Көрсө убактысы жок экен. Ошон үчүн баягы канчалык көп аракет кылган сайын, изденген сайын убактың тар болуп баштайт окшойт. Бир чети азыр көп мына предприниматель деп коет, бизде жаңы башталгыч предпринимательбиз, эми көп нерсени колдон келсе, оказывается, мындай тоок сойсо дагы касапчы сойсун дейт экен. Негизи бул нерсени мындай бөлүшсөң көбөйөт экен да. Колдон келсе мындай эгер позволить этип турсаң, лучше ошол адамга дагы жумуш бериш керек экен да. Эң туура, негизи туура нерсе экен да булчу. Ошол көбүнчө сиз Москвада жашадыңыз да, мурда турабы? Анан көптөрдө моундай бир барьер бар да. Как будто Московской областан үй алса эле Алыс болду. Мындай алыс болуп эле, мындай жашоосу өтпөй калгандай сезилип атат. Сиз кандай дедиңиз мындай? Ошондой барьер болду сиздерде мындай? Сиздер Москвада жашадыңыздар, Московской областан үй алдыңыздар. Башында бизде ошондой нерсе болду. Эми ладно, алабыз деп решение кабыл алып калдык, алып коелучу, Москвадан ала алабыз да дагы деп ойлондук. Бирок азыр Москвадан айырмасы жок. Кандай айырма бул? 30 мүнөттө жумушка барып атасың, келип атасың. Машина менен эч кандай деле кыйынчылык жок. Бир чети ушул өзүм биз Московской областта жашайбыз да башынан элечи, анан наоборот ушул бат-баттан жумушту бүтүрүп алып эле качып кетким келет. Биздин ошондой ощущение болуп атабы деп мындай ойлой берем да. Москвада көп жыл жашагандар может быть как будто көчүп барса эле мындай айылга түшүп калгандай болуп эле мындай барьер бар да, ошолчу. Андай нерсе бизде болбоду. Наоборот, бизге аябай жагып атат. Же либо өзүң үйүң болгонго, наоборот, чындап жумуштан качканга аракет кылабыз. Даже жаңы алганыбызда ушу жашайлычы деп бир нерсе эле жумушка чыкпай койдук да. Ой, жашайлы өзүңдүн үйдө депчи. Бир башкача сезимдер болду да. Ошол турушу канча баага турду сиздерге? Бизге 10 миллион 223 миң рубльга турду да. Баштапкы төлөм канча бердиңиздер? Баштапкы төлөмдү биз 2 миллион бердик, азыр 8 миллион калды. Ошол 8 миллиондун айына төлөмдөрү? Айына 49 миң. Айына 49 миң. Достор, айына 49 миңден ушинтип дагы бир үй бүлөбүз өзүнүн үйүндө,
Эми бул баштапкысы ремонт, без ремонт алгансыздар, бирок зато өздөрү каалагандай кылып ремонт кылып алышты да. ооба. Мындай бардык нерсенин медальдын алды жагы, арка жагы болот экен. Эми биз ремонт алган жакшы, аны жаман дебейбиз. Сразу кирип жашайсың, бирок без ремонт алганда эми өзүңүз каалагандай фантазияңызды включать этесиз, ушундай, может быть, дизайнерский менелериңиздер ачылат дегендей. Москвадан үй алганыңыз жакшы болуптур. Негизи советти өзүңөн сурашың керек экен, өзүң жүрөгүңөн сурашың керек экен. Бирөө билип совет берет экен, бирөө билбей совет берет экен. Мен баарына айтарым, кеңешкиле жүрөгүңөр менен. Анан бирөө менен ар ким өзүнүн ой деңгээлине жараша совет берет. Өзүнө кээ бирлер бар 30 жыл силер төлөйсүңөрбү, зачем дегендер болот экен. Же болбосо эми өмүр бою Москвада калмак белеңер, Кыргызстандан эле алгыла дегендер болот. Жүрөгүңөр менен кеңешип кабыл алууга өзүңөр. Анан үй алганда эч качан эч ким артка кетпейт. Бул чоң нерсе, чоң вложение, чоң келечекке чоң кошкон салым, капитал да. Ар бир инсан үй алсын, үйлүү болсун. Достор, ушинтип биздин бүгүнкү выпускубуз аяктады. Ушундай выпусктар менен досторуңуздар менен бөлүшүп, комментарий жазып, лайктан коюп, Гүлпери эжекебиз жакшы бир конкурс уюштуруп атабыз, эң жакшы комментарий жазган адамга биздин услугабыздан скидка кылып беребиз. Андыктан чамдаңыздар, бардыгы сиздердин колуңуздарда. Катталыңыздар.